Элге Куйручук аттуу ысымы менен таанылган Өмүрзак уулу Кудайберген 1866 Нарын облусунун Жумгал районуна караштуу Куйручук айыл аймагында жарык дүйнөгө келген. Бала кезинен эле көп түйшүк тартып келген куудул, сынчы, чечен, балбан, көргүчтүк жана манасчылык жайы бар экендиги, анын көп кырдуу талантынын чеги жок, тайма шаарга теңи жок инсан экени көңүскө да калып келген. Кудай сүйгөн Куйручук ата бала кезинде токмокко барып, эмгек кылып, эл журт көрүп, эми токмокту көчө кетип баратып, кысарттын белин ашып, бабата тоосуна сүйөнгөндөн кийин кичине салып алайын деп отуруп, эки жакты карап, бир жакта караса ала тилек кар болуп, күз болуп калган кез экен. Аңгыча болбой эле нары жактан бир караң көрүнүп эле бир адам баласы, адам көрүнүп чыгып калат экен. Бул менин жолумду тоскон бул киши ким деп мындай караса, кары сакалдуу, кары киши жыңайлак теке маңдайынан чыгып эле басып келип калат экен. Басып келип калгандан кийин салам алейкум дейт экен, алейкум салам деп учурашкандан кийин бутунан кан чыгып, басып келаткан кишинин бутугунан кан чыгып турат дейт. Сакалдуу киши айтат экен, ата менин чокоюмду кийип алыңыз деп кетип саламдашып турганда, ай балам, сен жаш экенсиң, ооруп каласың. Жаш болуп ооруп калба дегенде болбой, эки чокоюн чечип берип, татынакай кылып, ак сакал кишиге кийгизип, балам, эми мен сага бата берейин деп бата берет экен. Куу жыгачты кармасаң, жашыны толо бүр болсун. Куу карайды кармасаң, кулп турган кысыл гүл болсун. Жалбырттаган оттой бол, жайнап жаткан чоктой бол. Эл ичинден эрке бол, эл баштаган серке бол. Кысыл тилден таңдайлы бол, ырыскыдан маңдайлы бол. Көзүң эл көрбөгөндү көрсүн, кулагың эл укпаганды уксун. Кыдыратаң даарысын, кылымгатың таанысын, омин Аллаху акбар деп батасын берип, басып келген ичинен эчтеке жок, ошо менен көз таңгайың болуп кетет экен. Эл арасынан сурулуп чыккан Кудайбергенди ошол мезгилде кыргыз эле эмес, коңшулаш казак эли үчүн да саясий орду бар эл башчысы Байзак ажы дайым жанында алып жүрчү экен. Ошентип жанынан чыгарбай алып жүргөн Байзак ажы Кудайбергенге Куйручук деген ысымды берген. Өмүрзак уулу Кудайберген өз аты. Куйручук деп аталып калганы. Куйручук бала кезинде 16-17 жашында экен. Байзак баатырга жолуктурган Көкүмбай би алып барат. Ошондо бала кези 16 жашында элге тамак тартылып, эт туурап, баягы тамак жеп аткан убакта Байзак баатыр баардык жакшыларын, мыктыларын карап отургандан кийин аягында тиге Куйручук бала кези тамактан алып отурганда колун аарчып, тамактан алып, анан ары карап отуруп калган экен, босогону карап. Анан Байзак баатыр, ай балам, тамакка кол салсаңчы дагы десе, ошондо Куйручук бүркүт тырмагын бир салгандан кийин экинчи салбайт деп айткан экен. Азыр мына дал ушул Куйручук айылында анын чөбөрөсү Олуя атанын атын өчүрбөй келе жатат. Менин атым Токтобек, 1980-жылы ушул Жумгал районунда Куйручук айылында төрөлгөм. Абыл Асланов орто мектебин аяктап, аны бүткөндөн кийин ошо өзүбүздүн Токмоктогу техникум, республикасский техникум культура деген фольклор жагын бүткөм. Өзүм болсо Куйручуктун баласы Мукамбет, Мукамбеттин баласы Ашым, Ашымдын баласы биз, Ашымдан 11 бир тууганбыз. Азыркы убакта 3 бир тууганыбыз кайтыш болуп калган, калгандары ошо азыр өзүбүздүн арба, өзүбүздүн оокаттарыбыз ар кайсы жерде жүрөбүз. Негизи бул музейдин бияка туруп калышы 1991-жылы 125 жылдыгында курулган. Чоң Москвада иштеп жүрүп, ушу ГУМдун бер жагында чоң библиотекасы бар. Ошол жака бир китеп иштеп алып, ушул Смек Куйручукка деген ушул китепти ошол жактан көрүп, анан мен ушундай аябай өзүмөн өзүм мындай, мен биякта эмне жүрөм. Жыл сайын иш чара өткөзүп турабыз. Атабыздын жөнүндө театрлаштырып концерт коебуз. Жөөгүлүк болот, ордо болот, коргол болот. Ошо кыргыздын салтынын атабызга арнап, элесине деп ошо чоң жыл сайын
майрам өткөрүп турабыз. Экспоненттер жөнүндө айта кетсек, бул азыркы коюлуп турган, сиздер тартып аткан экспоненттер бул атабыздын өзүнүн урунуп кеткен буюмдары. Куйручук Олуя бетке чабаар тайман бастыгынан эл жакшылары дагы тайсалдап турушчу. Ал эми баатырдыгы боюнча сөңкөлдөн келе жатып Көкжал Карышкыр менен кармашканы эл оозунда дагы деле айтылууда. Бул жерден элдин жардамы менен, көбүнчөсүн элдин жардамы менен ушакта кичине оңдоп түштөп эме кылып жүрөбүз, карап жүрөбүз. Мына могу өзүңүздөр көрүп аткандай ушу тебетей, ушу Куйручук атабыздын өзүнүн кийген тебетейи. Анан бул бияк болсо ошо тебетейдин ичке илгерки малакай деп койчу, ошо Куйручук атабыздын өзүнүн малакайы, кийген малакайы. Ушул убакка чейин биздин чоң апабыз ошо кайнатасынын эмесин ушундай сактап келген. Анан ошондон эми азыр ушу музейге коюп, коюп атабыз. Өзүңүздөр көрүп аткан мына могу көрүп атасыздар туш кийиз. Мына ошо Куйручуктун кемпири, Шаар бүү деген кемпири сайган. Мына бул болсо ошо атабыздын, Куйручук атабыздын өзүнүн урун жашаган боз үйүнүн керегеси. Ушу биздин айыл ушу жанагы атактуу касиеттүү ошо Куйручук атанын айылы. Анан бул кишинин дагы бир атактуу болушунун себепкери бул киши ушу бүткүл Кыргызстанга тараган ушу Медет Татканын тукуму болот. Медет Татканын баласы Айтак, Айтактын баласы Убалы, Убалынын баласы Өмүрзак, Өмүрзактын баласы Кудайберген. Эми Кыргызстан боюнча ушу атактуу болгон Шабдан баатырды жалгыз ушул Кызыл Думана деп ушу эркелетип айткан ушу жалгыз ошо Куйручук болгон. Куйручук бай манаптардан алым алып, мал чогулткан, эгин-тегин жыйнаган. Ошол табылгаларын жеке өзүнө алып калган эмес, чор тамандарга, жетим-жесирлерге таратып берген. Ушул сыяктуу жүрөк жылыткан жоосундар аркылуу Куйручук Кудайга кызмат кылган дешет. Биздин могу Куйручук айылы, Куйручук айылында Багышан деген тоо жайгашкан ушул жерде. Ошо биз азыр ушу Багышандын үстүндө Куйручук атанын бала чагындагы бир үңкүрү болгон экен, ошо үңкүрдө турабыз. Ушул үңкүр чий болгон экен да. Ошо чийди эле касып, ооз жасап, анан ошол ооз менен ичине үй, чуңкур кылып үй жасап алган экен. Анан жана бай манаптарды тоноп, эл багыш үчүн ошо бир нерселерин уурдап келчү экен дагы. Анан ушул жерден киргизип ушул жерге катып, жашыны ушул жерге жатчу экен. Анан жанагындай кембагал, колунда жок, начар жашаган ошондой үй бүлөлөрдү бакчу экен да. Анан кийин ушул үңкүр болсо түшүп калган экен, ылдый болуп, чуңкур болупчу. Так түз жерде эле баягы жайгашкан экен да. Куйручуктун ою көккө серпилип турган. Ал бала көрбөй жүргөндөргө Кудайдан бала сурап бере алган. Азыркы учурда дагы ак батадан төрөлгөндөр келип Куран салып турушат. Экөөбүз 4 жыл чогуш деген кишибиз кийинчерээк эле каза болду. Ушул кишини Куйручук ата сурап бериптир. Өзү 40-жылкы болот. Сурап берип 39-жылкы, 40-жылкы болот да. Сурап бергени мындай болот. Мамбет атанын, Бузарлыкан атанын атасы өзү кыл табып киши болгон. Аябагандай катуу табып, кадимки Кожоңкулду жыккан Жумалынын бутун айыктырган киши болгон. Анан ошол кишинин жалгыз баласы каза болуп калып, анан кийин Мамбет ата бир боз үйдүн ичинде жатып эле, эми өлөрүм калды, өсөрүм калган жок, өлөм дегенде анан Куйручук ата келип, эмдиги жылы ушул маалда эркек балалуу бол деп, анан кийин бореки бир чыны максымды жутуп, анан бир бала сурап берейин дептир. Анан өзүм мынчага чыксам, кемпирим мынчага чыкса, мен кантип балалуу болом деп, анан ошондон кийин Мамбет баш көтөргөндөн кийин, анан бир айдан кийин бул биздин Түгөл сайдан Көкчолук келин келип, анан ошону айыктырып, ошону алып, анан бир жылдан кийин ушу Зарылкан байке төрөлүптүр. Куйручук атанын батасы менен. Куйручук Олуя 1941-жылы 1-май айында 75 курагында бул дүйнө менен кош айтышкан. Бирок анын акылмандыгы, чечендиги,
тапкыч көргүчтүгү, кодулдугу айтоор бүтүндөй өнөрү менен элге кылган кызматы элдин эсинде дагы деле калууда.